Түрк тилдүү мамлекеттердин тектеш тарыхындагы окшоштуктары тууралуу жыйын өтүп, анда Улуттук университет менен Алтай мамлекеттик окуу жайынын педагогикалык жамааты орто кылымдагы социалдык экономикалык жана элдин этно-маданий тарыхын изилдеди. Жыйынга Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Өзбекстан, Туркия жана башка мамлекеттерден 60тан ашык илимпоздор катышып, өткөн доордогу тарыхый окшоштуктарды талкуулады. Окуу жайлар арасында буга чейин бир нече жылдан бери тыгыз кызматташтык уланып, студенттер, мугалимдер жамааты бири-бирине барып тажрыйба алмашып жүрүшөт. Аны менен катар биргелешкен экспедицияларда ишке ашырылган. Евразия мейкиндегиндеги орто кылымдардагы социалдык экономикалык жана этностук процесстер. Бул өтө кызык тема, себеби биз ар бир улут, кыргызбы, казакпы, өзбекпи, монголбу, башкасыбы, бүгүнкү өзүнүн улуттук сезимин изилдегенде, бүгүнкү өзүнүн ким экендигин, кимдигин жана иденттүүлүгүн изилдегенде сөзсүз көп эмес мына ушул орто кылымга барып такалат.